Кыргыз окумуштуулары алдыда катуу жер силкинүүлөр болорун божомолдоп жатышат. Акылбек Жапаров Кыргызстанда катуу жер титирөөлөр болушу мүмкүндүгүн эскертти. Кыргыз окумуштуулары дагы алдыда күчтүү силкинүүлөрдүн ыктымалдыгын божомолдойт. Эң кооптуу зоналарды белгилеп, тектоникалык жарактарга кандай роль берилерин иликтеп жатышат. Жыл сайын өлкөдө 13 миңге чукун сейсмикалык термүүлөөлөр болуп турат. Демек, биз курулуштарга көзөмөлдү эч качан азайтпашыбыз керек, деди өкмөт башчы. Анын айтымында, акыркы 150 жылда Кыргызстанда күчү 7 балдан өйдөрөөк 10дон ашуун катуу жер титирөө катталган. Жана башка жаңылыктар. Видеого лайк басып, Манас ТВ каналына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Бюджет боюнча айтып кое турган болсом, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мындан 3 жыл мурда Санар Кожоевич баштаган команда бийликке келердин алдында бюджетибиз 200 миллиарддын тегерегинде болгон. Бүгүнкү күндөгү 2024 жылкы бюджет 600 миллиард болду. Кудай кааласа 2 жылдын ичинде биз триллионга чыгабыз, бюджет чыгарабыз. Ошол бюджеттин бардыгы элдин кызыкчылыгына иштейт. Бүгүнкү күндө бир дагы чиновник мамлекеттик бюджет урдай албайт. Бир дагы чиновник мамлекеттин, элдин байлыгына кол сала албайт. Биз салдырбайбыз аны. Эркек эмес экен дагычы. Эркек болсо ошол чоң трибунадан ошондой сөз айтпаш керек. Саламаттыкты сактоо министри ага карата айтылган сынга жооп берди. Депутат Жусупбек Оргонбай уулу Алымкадыр Бешеналиев кылмыштуу топтун мүчөлөрүн соттолгон адамдарды кызматка дайындап жатканын билдирген. Андан соң жогорку кеңеште министрдин ишин текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Бешеналиев бизге 2 бөлмөлүү батирде жашай турганын, кызматтык унаада жүрөрүн, андыктан мыйзам сызбай үй жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эместигин билдирген. Тайваньда бүгүн катуу жер титирөөдө 9 адам каза болуп, 1038 адамы жабыркады. Дагы 93 адамды куткарууга мүмкүн болбой жатат. 52 адам менен байланыш үзүлгөн. Магнитудасы 7,3-кө жеткен жер титирөө кечээ Тайваньдын түштүк бөлүгүндө болду. Жана башка жаңылыктар. Видеого лайк басып, Манас ТВ каналына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Бишкек шаардык милициянын пара талап кылган кызматкерлери кармалды. Алар адамга кылмыш ишин козгоп, жоопкерчиликке тартабыз деп коркутуп 160 миң сом опузлаганы айтылды. УКМК бул факты боюнча Бишкек ШИИБдин полковниги менен майорун жана ортомчу болгон бир катар аялды кармады. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Кыргызстанда өкмөт томолой жетим балдарга 500 миң сомдон бере баштайт. Бул тууралуу Акылбек Жапаров билдирди. Маалым болгондой 500 миң сом акча банкта ачылган эсепке салынып, аны бала 18ге толгондо гана ала алат. Азыркы күндө 1868 томолой жетим бар. Алар үчүн бул жылдан тарта 270 миллион сом банктарга депозитке салынат. Казакстандагы Самара-Шымкент унаа жолунда жол кырсыгы катталып, Өзбекстандын 8 жараны каза болду. Казакстандын Актөбө облусунун Манчбулак айылында жакын Самара-Шымкент унаа жолундагы жол кырсыгынан Өзбекстандын 8 жараны каза болду. Бул тууралуу жергиликтүү сайттар жазып чыкты. Маалыматка караганда, Волво өлкөсүндөгү жүк ташуучу унаа Toyota Alphard өлкөсүндө унаа кагышкан. Кырсык жүк ташуучу унаанын дөңгөлөгү жарылып, айдоочу рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткендигинен болгону айтылат. Кырсыктын кесепетинен минивендин айдоочусу жана анын 7 жүргүнчүсү Өзбекстандын жарандары окуя болгон жерде каза болушкан, деп айтылат милициянын маалыматында. Кырсык боюнча сотко чейинки иликтөө иштери башталып, экспертизалар дайындалып, тергөө иштери башталды. Абакта жаткан жогорку кеңештин оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров кат жолдоду. Катта Мадумаров өзүнө чыккан өкүм тууралуу пикир жазган. 2024 жылдын 26 мартынан баштап мен өзүмдү эркиндикте сезем, себеп чындык, акыйкат биз тарапта экендигине толук чекит коюлду. Мамлекеттик айыптоочу менен сот өздөрүн түрмөгө салышты, себеби алар билип туруп жалган чечим чыгарышты. Бул сезим аларды өмүр бою капаста кармайт. Муну алар өздөрү тандап алышты.
Мен капаста жатканым менен менин жүрөгүм жана көңүлүм тоолорду шаңшып учкан бүркөт самал эркин. Бул чын ырбайлык деп жазган Мадумаров. Эске салсак, 26 мартта Бишкектин 1 райондук соту Адахан Мадумаровго чечим чыгарып, аны иш боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Чечим мыйзамдуу күчүнө киргиче Мадумаров абакта калган.